Эфирде Бишкек Транзит. Анда азыр мен сөз кылуу үчүн ушул жерге чакыртып менен тааныштырып кетейин. Шоро фирмасынын президенти, белгилүү публицист, азыр Максымчы Бозочу десек болот. Таарынбайсызбы? Табылдык Эгембердиев. Ассаламу алейкум ака. Табылдык, айтыңызчы, улуттук идеология жана Максым байланышы барбы? Мүмкүн болушу мүмкүн, бул бир бөлүгүн түшүшү мүмкүн. Бул кыргыздын тамагынын бир бөлүгү. Мен бул суроону берип атканым себеби, мисалы үчүн Coca-Cola, Pepsi-Cola десе Американы түшүнөбүз. Бавария пивосы десе Германияны түшүнөбүз. А эмне үчүн Максым дегенде Кыргызстанды түшүнбөш керек? Озгамай, менин көздөгөн максатым ошол нукта экен. Мен суроом да, айтыңызчы, мисалы үчүн президент, вице-президенттер, премьер-министрлер, жогорку кеңештин өкүлдөрү дегеле биздин өкмөт башчыларыбыз башка чет мамлекеттен өкүлдөрдү, конокторду тосуп алганда столдун үстүн карасаң, түшүнүксүз ичимдиктер. Эмне үчүн Максым турбаш керек? Билбейм, мен бул эл аралык стандартка туура келбеген суусундукта жүрүшсө керек, бирок Максымды эми кабинетке алып барса азыр туура келбес, эми аны өзүнүн бир эмесине бөтөлкөгө куюп бир жеткириш керек. Кумара куюп берсе болмок, бирок кээде тиги тоого да алып чыгып калышат. Ошол жака алып барып берсе, мен бекерлей берип турат элем. Бир жолу келип биздин бир стакандарды сатып кетишти. Ошо Coca-Cola куюп берет окшойт. Максым сатып берсе, куюп берсе, тоодан ичмек. Табылдык, сизди мурда публицист, анан Курч калемдин ээси катары таанычу да элдер. Азыр эми сизди ушул Шоронун аты менен ассоциация кылат. Айтыңызчы, бул деген сөз биздин эл окубай калдыбы, же Максым менен бозой издеп калды? Жок, биздин эл окуйт дагы, анан эми Максымды элечет. Мен мурун эриккенден жазчумун публицистиканы. Азыр эриккенге убакыт калбай калды, ошол себептен азыр колум бошобойт. Силерге айтпай туруп эле биз бир кичинекей сюжет даярдадык эле, анда бир 2-3 мүнөткө көңүлүңөр сюжетке буралы. Ошол Максым жөнүндө болгон сюжетти мен режиссердун өтүнөн берип койсо. Бул бочкага канча литр батат? 70 литр деп атат го. Бир күндө канча бочка сатасыңар? Бочка менен сатпайбыз, бизге кичине-кичинеден алып келип куюп турат. Жаңы болсун үчүн что. Муздак, свежий болсун. Бир күндө канча жолу алмашат? 3 жолу алмашат. Эртең, түштө, кечинде. Саат канчадан канчага чейин отурасыңар? Эртең менен 8де келебиз, кечинки 6-7ге чейин отурабыз. Бир күндө ошондо канча сатылат? Эми кээде 30 литр өтөт, күндүн погодага жараша. Мына бүгүн мен 15 литр сатам го деп отурам. Силер биринчи чыккан күндөн баштап азыркы күнгө чейинки экөөнү салыштырып көрсө, азыр көбүйүп атат же мурдабы? Азыр көп. Азыр аябай эле көп. Былтыр аябай эле аз болчу, быйыл рекламадан да болуп атабы, элдер жакшыраак биле баштады да. Даже нигрлер келип иче баштады. Кече келип бир нигр ичти, мен кайра өзүм таң калып карап калдым да. Неден деп ойлойсуңар ушуну ичип атканын себеби? Ичип атканын себеби бул элдердин көбүнесе бул неме жана хлордуу газировка боек немелерге караганда бул натуральный неме. Анан кыргыздын немеси көтөрүлүп атат. Кече закын бир бала келип айтты, азыр дейт модно пить шоро деп орусча сүйлөп койду да. Анан мен күлүп атам, ичкиле деп. Орустар кыргыздарга караганда орустар мурда квас ташычу, алар азыр банкалап Максым ташып кетип атат. Бизге өзүң сыймыктанасың да карап турупчу. Ой, бири-бирин алып. Өзүңөр даярдаганды билесиңерби Максымды? Билебиз, бар, бышыр бар, көрүп келгенбиз 2 күндөн. Азыр бир 2-3 мүнөттө айтып берсеңер кандай кылып даярдайт? Дайындаганда биринчи казанга унду кууруп, майды салып туруп. Анан кийин булактын суусу өзүнчө эмелери турат, ошо судан куюп кайнатып туруп, анан талкан чалат. Анан кийин чыккан айын муздатып алып, ачыкка куюп, анан ун чалып коет. Кайсы булактын суусу? Средниковада булактын суусу бар, ошол жактан жасалат. Жөнөкөй сууга болбойбу? Биздин өзүбүздүн фирманын престижин кармайлы деп жалаган булактын суусуна жакшы качестводон жасаганга аракет кылып атабыз. Рахмат. Негрлер ичип аткан ичимдик деп. Табылдык. Эми менин бир суроом. Биздин эфирдик убакыт билесиз. Канча турат? Өткөндө ушул тасмага түшүргөнү барганда күн аябай ысык. Анан азыркы интервью берген кызыңар жөн эле бекер эле 2 стакан куюп берди да. Анан эми ичкенден кийин тыйын алган жок.
мен уялдым да анын үстүнө кыргыз болгондугум үчүн, кыргыздын ичимдигин чыгарып аткан силердин фирма болсун үчүн болгондуктан мейли мени ким урушса уруштун, штраф салса салсын деп ушу Пултар Эждер экөөбүз бир кичинекей рекламный ролик даярдаганбыз. Азыр көрөсүз ошо роликти. Анан алдын алып айтып кетейин. Ошол жерде канча литр бар? 100 литр бар. Келиңиз ошо роликти алмашалы. Макул. Сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто Шора фирмасынын президенти Талдыке Эгембердиев болду. Рахмат Талдыке. Анда биздин ролик.